биздин убакта мугалимдер аябай кыйын мугалимдер болчу деп атпайм, анан балдар баары тең коркчу. Жумамедин деген агай бар эле мектепте. Кол эмгек сабагынан берчү. Өзү дагы балбан, ушундай чоң киши болчу. Анан жаман көрчүбүз аны, коркчубуз да себеби күнү Нарынсуунун аркы өзү берки өзүндө, мен Нарынсуунун аркы өзүндө жашайм. Мектеп Нарынсуунун берки өзүндө. Анан Нарынсуунун өзү менен жол бар, ошол менен мынтип акырын көпүрөнүн көздөй кетет да басат да кишичи. Анан биз Нарынсуунун аркы өзүнөн туруп турган Жумамедин жумбаш, Жумамедин жумбаш деп кайтырып атабыз. Алыстан көрбөйт деген ой бар да. Ошол кишинин көзү жакшы көрөт экен да, анан ийиртесинде кармап туруп айда сабады. Айда жана узун метрлер болот го. Ошо эми кол эмгек сабагында бар да, ошону менен айда чипылдата сабады эле, бирок ишенесиңби, ошол таяк жеген балдардын бирөөсү да үйүнө айтып барган жок. Ооба. Баары эркекчи болгон, Бирөөсү да үйүнө айтып барган жок. Ушундай жөн эле кээ бирөөрүнүн мурду канжылаганга чейин сабады. Ошонун бирөөсү да айтып барган жок. Эртеси күнү коридордон кайра жолукканда саламатсызбы кайда? Ой, кандай балдар, эмне кылып жүрөсүңөр деген боюнча кайра сүйлөшүп кеттик.